Бүгүнкү күндө деги эле биздин республика боюнча ошондой эле мынакей кечээ күнү түндө болгон жер титирөөдөн кийин биздин мамлекеттик курулуш агенттигине деги эле ошондой эле мамлекеттин баардык кызматтарына ар кандай суроо талаптар түшүп атат. Алардын ичинде ошол биздин мамлекетте болуп аткан курулуштардын сапаты боюнча, мамлекетте болуп аткан курулуш сектору боюнча, ошондой эле колдонулуп аткан материалдар боюнча, колдонулуп аткан жумуш орундары боюнча жана башка ар кандай суроолор келип түшөт. Анан ошол себептен сиздерди бүгүн атайын ушул жерге чакырдык. Эмнеге именно ушул объектке дегендин бирден бир себеби бул объект мамлекет тарабынан курулуп аткан объектилердин бири. Ушул жерде Кудай буйрса канча деген миңдеген биздин жашоочуларыбыз, миңдеген биздин жарандарыбыз ушул жерден Кудай буйрса жакын арада баягы үйлүү боло баштайт. Жана ошол үйлөрдүн сиздерге сапатын көрсөтүп берүү максаты болду. Жана ошол бизге келип түшүп аткан суроолорго жооп табуу болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле социалдык тармактарда, ошондой эле массалык маалымат каражаттарында ушул биздин курулуш секторунда болуп аткан курулуштар жер титирөөгө кандай туруштук бере алат деген чоң суроо бар. Ошону сиздерге мынакей технологиясын көрсөтүп берүү, ошол туруштук бере алабы, бере албайбы деген суроого жооп табуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мынакей ушул аркабызда турган номер 47 мурунку колониянын ордуна курулуп аткан объекти бул жерде кандай нерсе менен, кандай материалдар менен курулуп атат деген сиздерге баягы иш жүзүндө көрсөтүп берели дедик. Бул курулуп аткан объекти бүгүнкү күндө туннельный система менен курулуп атат. Бул туннельный деген кандай? Бул баардыгы эле мындайча айтканда бетон жана арматура менен курулган объект. Мунун туруштук сейсмология жагынан алып келгенде жер титирөөгө 9 балга чейин туруштук бере алат. Ошол туруштук бергенде дагы конструкциясын жоготпоого дагы баягы көрсөткүчтөрү бар. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бул объекти толугу менен сапаты жакшы. Бизде күнүгө мындайча айтканда жума сайын атайын биздин кызматкерлер келип ушул объектини текшерип турат. Эми өзүңүздөргө биздин да специалисттер көрсөтүп берсин. Ушул жерден кандай арматуралар колдонулат, кандай бетон колдонулуп атат. Биздин специалисттер дагы өзүнүн оборудованиялары менен келип азыр сиздерге көрсөтүп берет. Стандарт боюнча канча болот керек? Азыр канчаны көрсөтөбүз, бүт айтып бердик. Стандарт боюнча по проекту заложено B25, баягы разрушающий нагрузкасы 33 мегапаскаль процентный соотношение алсак санасак, нормально. Мынакей журналдарын көрсөңүздөр, баардык проектисинен баштап, ошо изысканиясынан баштап, акыркы келген мынакей детекте турган арматурасынан бери сертификациясы качан өткөндөн бери биз көрсөтүп берүүгө дайынбыз. Жанакы мынакей арматуранын качествосы боюнча айта кетсек, ар бир келген партия арматура өзүнүн сертификациясын өтөт. Мен сиздерден суранат элем, жанакы арматуранын сертификациясын көрсөтүп берип коюңуздар. Поблочно. Ультразвук, парных соединений, ультразвук и вот металл. Ошо чыгарып бериңиз. Ар бир келген материалдын өзүнүн тийиштүү ич кагаздары жана документтери болот. Ошол жакта эмне келди, темир келдиби же арматура келдиби же кандайдыр бир курулуш материал келсе, ушундай тийиштүү өзүнүн Евразестин талаптарына жооп берген мынакей мондай документтер менен келет. Жана андан тышкары дагы биздин мамлекеттик курулуш агенттигине караштуу испытание өтөт. Ал жерден жанакы арматураны чоюп туруп, канча нагрузка менен түзүлөт, канча нагрузкадан сынат деген
испытание өткөндөн кийин гана ушул курулушка келип туруп анан түшөт. Мынакей бул жакта дагы баардык колдор менен коюлган, баардык расчёттордун баары чыккан. Барыңыздар көрсөңүздөр болот мынакей. Мунун баары биз ачык жарыялап, ачык бергенге дагы дайынбыз. Кийин эгер ушул жерден кандайдыр бир кырсык болуп же ошол колонналар үзүлүп же сынып кете турган болсо, ушунун негизинде жоопкерчиликтүү алган адамдар дагы мынакей колдорун коюп берип атат. Ошолор жооп бергенге дагы дайын болот. Мынакей биз мамлекеттик курулуш агенттигинин ишмердүүлүгүн, ошондой эле Кыргызстанда болуп аткан курулуш секторунун кыскача мындайча айтканда мисал менен кээ бир объектилерди силерге көрсөтүп бердик. Азыркы учурда мен айта кетчү нерсе, баардык Кыргызстанда курулуп аткан объектилерде ушундай талаптар кайсы жерге болбосун, ушундай талаптар коюлган. Баягы биз туура жеткиришибиз керекпиз маалыматты. Мыйзамсыз курулуштардан тышкары биздин мамлекеттик агенттикте турган, реестрде турган объектилердин баардыгында баардык шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө жумуштар жылып атат. Сапаты боюнча мынакей биз жооп бергенге да аракет кылдык. Баардык сапатына жооп берет. Жана сейсмология менен кандай жер кыртышы көрсөтүлүп берсе, канча балга туруштук берет деп заключениясынын корутундуларын берсе, ошого жооп бере тургандай курулушту алып кетүүгө дагы биз аракетибизди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуш агенттиги жөн эле колду тыштап коюп турган жери жок. Ар бир объект боюнча көзөмөл бар. Ар бир объектте поэтапно көзөмөлдөрүн кылып атабыз. Кудай буйрса, мындан дагы ары бул жумушту күчөтүп, биздин жарандарыбызга сапаттуу жана коркуу сезими жок болгон жакшы объектилерди бергенге дагы аракетибиздерди толук камдуу жумшаганга дайынбыз.